Пайгамбарыбыз бизге эскертип атат. Ад-дуnya мата' дейт. Ва хайру мата'iha al-mar'atu salihah. Бул дүние мата. Мата дегендин мааниси адам баласы пайдаланып жашай тургандай нерсе. Муногул кийим мата. Сен жеп аткан нерсе, ичип аткан нерсе, сен жашап аткан жашооң, сендеги бүт условия бул мата. Анткени ошону мута дегенде рахат алуу деген сөз. Мата дегенде сен ошолорду колдоносуң, бул жашоодо сен өзүң мындай удобство түсүп, жашнакай бир рахатта жүрөсүң. Ад-дуnya мата. Бул дүйнөдөгү бүт бардык нерсенин баары ошо адамга рахат тартуулоочу нерсе. О хайру мата'iha al-mar'atu salihah. Ошол адамга рахат тартуулоочу нерселердин, адамдын жашоосуна кооз, жашоосуна жан киргизчү нерселердин бирөөсү al-mar'atu salihah. Кудайдан корккон, таква, Кудай деген аял дейт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, эгерде аялыңды намаз окутпасаң, кыяматта сураласың. Эркектин мойнундагы милдет. Аялың эгерде шариатта талап кылынган шариаттын талабын аткарбаса, кыяматта сиз жооп бересиз. Бул эркектин мойнундагы милдет болуп эсептелет.